Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри 2019-жылы Баткен облусунун чек аралаш аймактарында 14 ирет чыр-чатак катталып, анын 8-и ок атуулар менен коштолгон. Аны менен катар эле кыргыз-тажик өкмөттөрүнүн атайын келишимин бузуп такталбаган аймактарда мыйзамсыз курулуш кургандар жана чек ара сызыгын бузгандар болбой койгон жок. Анын саны жалпысынан 59га жеткен. Тилекке каршы 2019 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары менен Тажик Республикасы жарандарынын ортосунда 14 жолу чыр-чатак катталды. Анын ичинен Баткен район аймагында 11 жолу, Лейнек район аймагында 3 жолу. Бул чыр-чатактардын ичинен 8 жолкусунда курал колдонуу менен коштолгон. Ал эми 2019 жыл ичинде жалпы 59 жолу мыйзамсыз курулуш иштери жүргүзүү жана чек ара сызыгына мыйзамсыз бузуу фактылары катталган. Тажик Республикасынын жарандары тарабынан 37 жолу, Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан 10 жолу мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүү иштери, ошондой эле чек ара сызыгын мыйзамсыз бузуу фактысы 12 жолу катталган. Жогоруда фактылар жер суу турмуш тиричиликтин айынан чыгууда деген жүйөлөр айтылып келет. Аны менен катар эле ар кандай топтордун өз кызыкчылыгы үчүн эки элдин ортосуна от жагып, чыр-чатактарды тутандыруу аракеттери да жүрүп жаткандыгы аныкталды. Бул маселе кайра козголуп, мына провокаторлор иштеп, азыр күндө кырдаал ушундай болуп турат. Ошол тажик тарап менен да азыр жазып атабыз, эми биздин негизи протоколубузда да бар. Бүгүнкү чечимге да киргизип койсок болот, Акрам Комбаралиевич. Мына курирующий замгубернатору, Аким району, айыл өкмөтү өзүнүн тажик тараптын визаялары менен керек болсо күндүгө учураш керек. Жергиликтүү бийлик эки элдин ортосунда ынтымактуулукту чыңдоо, чек ара аймактарындагы чыр-чатактарды болтурбоо аракеттерин көрүп келет. Бул багытта спорттук иш-чаралар, жолугушуулар уюштурууда. Бирок бул аракеттерде чабал экендигин вице-премьер-министр өкмөт өкүлүнүн орун басарына каттуу эскертти. Ошондой эле жолугушууларды уюштуруп, биз Тажик Республикасынын жетекчилери менен сүйлөшүп, жолугушуулар аксакалдар, жаштар жана аялдардын арасында жолугушууларды уюштуруп аракет кылганбыз. Бирок тилекке каршы, мына мисалы Аксайды алсак, ал жерде Баруктун жарандары жолугушууга келбей койду. Бирок башка чаркуу, башка айылдардан келип ошол жерде жолугушуу болгон. Жаңы жылдын алдында дагы Актатырда дагы аксакалдарды, жаштар лидерлерди чакырып жолугушуу өткөзгөнбүз. Биз жакта ушу достукту чыңдоо боюнча, анан тажик тараптагы чаркуу да өткөздү. Бирок ошого карабастан эртеси күнү эле ушундай чыр-чатак чыгып кетип атат. Мына силер кеңешкер эмес. Мен ушул боюнча мен ачык айтайын. Сиз баш болгон, мына ошо колуңузда иштеген укук коргоо органдарыбы, айыл өкмөтпү, акимби, ошондой немелерди, ошондой чагымчыл күчтөрдү алып келип ошол жерде айтып атканыңыз, бул сизге чоң минус. Бул сиздин иштеп атканыңыздын белгиси. Акыркы жүз берген чек ара окуясында массалык башаламандык жана эң баштыкка шектелип 4 адам кармалды. Бул сыяктуу укук бузуулардын алдын алуу боюнча жергиликтүү бийлик жеткиликтүү иш алып барбай жаткандыгын башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов айтып, мыйзамдын аткарылышы боюнча прокуратура кызматкерлери текшерүү жүргүзөөрүн айтты. Биздин президентибиз Сооронбай Шарипович жүрөгү менен мындай балет этип атпайбы границага. Маселени чечели бирге деп. Ошо Тажиктин президенти менен сүйлөшүп. Ошо жерде бизди жөнөтөт, жеринен барып көргүлө, чечкиле маселени аракет кылгыла. Бул жерде жергиликтүү бийлик органдары, жетекчилер бардыгын Бишкек чечет, бардыгын өкүл чечет. Анан Бишкек чечетте отурганы менен бул жерде жетекчилердин жоопкерчилигин көтөрүшүбүз керек. Мыйзамдын талабы боюнча мыйзам аткарылбаса бардыгы жетекчи жоопкерчиликке тартылат деген жери бар. Уголовный кодексте, урматтуу жетекчилер, халатность деген статья бар. Ишти козгоп, тергөөчүнүн кабинетине сакайтып күттүртүп коем. Анан бардыгы тиги Бишкек чечет, анан бияк чечет. Силер жергиликтүү жерде иш кылбайт атасыздар го. Ошон үчүн Комбаралиевич, сиз дагы мыйзамдын аткарылышы боюнча мындай иштерди алып барышыңыздар керек. Ар бириңиздерге ушул мыйзам аткарылышы боюнча кагаз эртең сактайт сиздерди. Канча жолу өткөрдүң, канча жолу жүргүздүң. Мен азыр прокурорлорума ушул мыйзамдын аткарылышы боюнча жер текшерүү жүргүзөсүңөр деп тапшырма берем бул жерден чыккандай.
Чек арадагы кырдаал боюнча координациялык кеңешмеге вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев, мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, өкмөттүн алдындагы жер ресурстары мамлекеттик агенттигинин директору Каныбек Ботобаев, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров жана Баткен облусунун жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери катышты. Жибек Абдуллабаева, Салам медиасы.